конспирологияга мындай жагымдуу шарт бул маалыматтын таңкыстыгы. Айланып келгенде маалыматтын көптүгү же аздыгы да эмес, ошол маалыматты колдонуу көндүмдөрүндө болуп калат окшойт. Бул сабатсыздыкпы же ушул табигый психология болуп калдыбы? Бул албетте эки жагы тең бар. Менимче сөзсүз түрдө сабатсыздык деген бар. Андай маалыматты өзгөчө технологдор атайын даярдап, тим эле ар кандай ыкмаларды, методикаларды колдонуп атып, эптеп ишендирет. Ошол оңой ишенип, оңой алданып калгандыгыбыздын биринчи шарты бул албетте биздин маалыматтан жакырдыгыбыз, сабатсыздыгыбыз. Табигый психологияга айланып калды да, ушул жалган маалыматка ишениш керек. Башка эчтеке ишенбеш керек, жалган маалыматка ишениш керек. Болгула маалыматтык детоксикацияга кетти. Ушул маалыматтык детокска деп айтылат го. Кайсы гана мамлекетте албаган. Мамлекеттин негизги куралы бул маалымат экен да. 30 жылдан бери мамлекетте Кыргызстанда туруктуулук болбоптур. 30 жылдан бери эч кандай жоопкерчилик алынбаптыр. Биз калган маалыматты билбей калсак, демек бизди коомду башкаруу ого бетер оңой болот. Бизди алдап кетүү ого бетер оңой болот. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ойлон долбоорунун алкагында подкасттарыбызды улантабыз. Ушул маалыматтарды таркатууда же маалыматтарга ишенүүдөн мурун ойлонуу керектигин ушул подкаст силерге кайрадан ушундай бир жол ачып берип атат. Ойлонуш керек, ар бир маалыматты кабыл ала бербей, анын баарын текшериш керек. Ушул подкасттын алкагында биз эксперттерди чакырып, алардын оюн силерге жеткирүүгө аракет жасап жатабыз. Эмне үчүн билимдүү адамдар дагы негизсиз теорияларга ишене беришет, WhatsApp'тардан келген маалыматтарга ишене беришет, TikTok, Instagram'да болуп аткан көп маалыматтар келет, ошонун баарына ишене беришет. Же болбосо пропагандага эмне үчүн бат эле ишенишет, а бирок чындыкка ишенүүгө кыйынга туруп келет. Биз ушул тууралуу бүгүнкү эксперт, аналитик, таануучу Эмиль Жороев мырзаны чакырдык. Саламатсызбы? Куш келипсиз биздин студияга. Чакырганыңызга рахмат. Эмилбек Жураев Лейлек районунда туулуп өсүп, орто мектепти бүтүргөн соң Бишкекке окууга келген. Оболу Бишкек гуманитардык университетинде окуусун баштап, анан Борбордук Азиядагы Америка университетине которулуп, эл аралык мамилелер тармагында бакалавриатты бүтүргөн. Студент катары биринчи жолу 1 жылдык тажрыйба үчүн ЮГРАД программасы менен кийин магистратура программасында АКШда окуган. Саясат таануу жаатында докторантура даражасын Мэриленд университетинде жактаган. Анын иш тажрыйбасы негизинен БАУ жана ЭККУ академиясы окуу жайларында саясат таануу боюнча окутуучу катары болуп келет. Жарандык коом уюмдары менен ортодо бир нече жыл Сорос Кыргызстан фондунун курамында иштеген. Өзгөчө кызыккан, маанилүү көргөн изилдөө жана окуу темалары жарандуулук, демократия институттары, мамлекет куруу процесстери, конституционализм жана жарандык билим берүү жана диалог. Негизи конспирологияга биз аябай жакшы ишенебиз. Өзгөчө биздин адамдар. Анан фейк жана дезинформациянын психологиясынын айырмасы кандай? Негизи барбы ошолордун психологиясы? Ким бизди айлантып жүрөт? Эмне үчүн биз ушунча ишенчекпизби? Ушул тууралуу биз көп кылсак, анан сиз өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз, эмне үчүн адамдар чындыкка эмес, бирок жалган маалыматка көбүрөөк ишенет? Бизде барган сайын өтө бир талуу жерибиз болуп атат. Бул маалымат колдонууда, маалыматты кабыл алууда барган сайын ого бетер кыйын болгон, угуучу үчүн, окурман, угарман үчүн кыйын бир шарттар болуп калат. Анткени ушунчалык маалымат көп, маалымат булактары ушунча көп, ойлонгонго убакыт жок. Жана сиз айткандай ойлон деген рубрикаңыздар экен, сонун аталган. Ойлонуу өзү бир чоң жумуш сыяктуу болуп калып атат. Анткени ушунчалык кыйын.
Менимче жалпысынан алганда башынан эле ойлоп келем, ошол конспирология деген бул эмнегедир ушул мурдагы совет чөлкөмүндө өтө көп кездешет да. Мен муну байкап келем, бул жөн гана карапайым элдердин арасында деле эмес, керек болсо ошол экспертмен дегендер, билермандардын төгөрөгүндө өзгөчө чабылып көп колдонулган ыкма болуп келет. Эмнеге десе, менимче биринчиден конспирологияга мындай жагымдуу шарт бул маалыматтын таңкыстыгы. Маалымат көп эле го? Жок, башында ошондой болуп келген да, биздечи. Конспирология кайсыл жерде оңой, чындыкты, фактыларды, керектүү болгон негизги маалыматтык негизди билбеген жерде конспирологияны жайылтуу эң оңой нерсе. Бул менимче ошол советтик доордо керек 3-4 гезит болгон, 2-3 телеканал болгон, баарысы бир эле нерсени айтып келген. Элдерге башка ой, башка маалымат, башка ойлонгонго мүмкүнчүлүк болгон эмес, башкача. Ошол маалыматты колдонууну, ошол маалыматка болгон мамилени биз ошол бойдон калып келатабы дейм да, бизгечи. Азыр албетте маалыматтык майдан такыр башкача. Керек болсо эң акыркы технологиялардын өнүгүүсү менен маалыматтын агымдары тим эле контролдогонго мүмкүн болбой калды. Бирок ошол көндүм адатыбыз дейм, көндүмдөрүбүз дагы деле уланып келатабы дейм да. Анткени маселе айланып келгенде маалыматтын көптүгү же аздыгыда эмес, ошол маалыматты колдонуу көндүмдөрүндө болуп калат окшойт. Ошол башында ушинтип үйрөнүп калганбыз. Ушундай маалыматты укканда ушундай бир ойлор, арканда ойлор келет, же арканда ойлорго бизди түртмөлөшөт маалымат аркылуу. Биз ошону кабыл алып, камырабай андан ары басып кете беребиз. Айтсаңыз, анда бул сабатсыздыкпы же ушул табигый психология болуп калдыбы? Бул албетте эки жагы тең бар. Менимче сөзсүз түрдө сабатсыздык деген бар. Маалыматты бул деген ак же кара деп деле болбойт да. Бул ар кандай бир деңгээлдери болот. Кээ бир жерде өтө орой, эптеп эле жалган берилген бир дезинформацияга, жалган же бурмаланган маалыматка ишенип алышыбыз мүмкүн. Кээ бир учурда андай маалыматты өзгөчө технологдор атайын даярдап, тим эле ар кандай ыкмаларды, методикаларды колдонуп атып, эптеп ишендирет. Ошол оңой ишенип, оңой алданып калгандыгыбыздын биринчи шарты бул албетте биздин маалыматтан жакырдыгыбыз, сабатсыздыгыбыз. Сабатсыздык жөн эле ошо маалыматты колдонуучу катары сабатсыз эмес, негизи эле билим деңгээлибиз деле анчейин жакшы өнүкпөй келатат. Биз кечке четке кагып келген бир нерсе бар, сынчыл ой жүгүртүү деп, сындуу ой жүгүртүү деп, же мен айтар элем сергек ой жүгүртүү деп, критическое мышление. Аны биз көп жерлерде өзгөчө ошол кандай десем, бизге көнүп калган кээ бир чөйрөлөрдө сырттан келинген ой, батыштын таңгууланган бир ыкмалары, жана авторитеттерди же таанымал кишилерди да тааныбайт, эч нерсени кабыл албай, суроо берип эле тура беришет, эч нерсеге ишенбейт деп. Мунун аркасында ошол сергек ой жүгүртүү деген турат. Менимче билимсиздик же билимибиздин тайыз болгондугунун бир кезепети ошол сергек ойлоно албайбыз. Сергек ойлоно албасак, демек бизге кандай гана маалыматты бизге бургабасы, бизге карата ошону кабыл алып коюп, айткандай алып коюп жүрө беребиз. Биздин элестеткен дүйнө таанымыбыз, элестеткен жашоодо эмне болуп аткан, коомдо эмне болуп аткан, так ошо бизге кантип айтып беришсе, так ошондой кабыл алып калган кырдаалга келип калабыз. Бул ишенчтиктин эмес, түбүндө бул жөн гана бир психологиялык же бир адамдын табиятында болгон нерсе деле эмес болсо керек. Менимче ишенчтик бул ошол билимибиздин, маалыматыбыздын аздыгынан го дейм.
Анан ошо сиз айтып атпайсызбы, ошо совет доорунда маалымат аздыктан, тынчтык жаралгандан көп мындай ушундай конспирологияга биз бардыгыбыз өзүбүздүн психологиябызда көнүп калышы ыктымал болчу деп. Демек ал ошол жерден бери келе жаткан аң сезимге таасир эткен бул стереотип болуп калат атпайбы, же эмне биз ошол айрылбай келатабызбы ошол советтик доорунан бери келаткан стереотиптен? Эмнеге ошол биз жанакы сиз айтып аткан табигый психологияга айланып калды да, ушу жалган маалыматка ишениш керек, башка эчтекеге ишенбеш керек, жалган маалыматка ишениш керек деген. Ооба, жалган маалыматка деп деле айтпайбыз да. Биз маалымат берилсе демек ишениш керек, анткени биз анын жалган экендигин моюнга албайбыз. Жалган болушу мүмкүн экендигин ойлоп да койбойбуз. Албетте совет доорунан бери мына 35 жыл өтүп атат албетте. Ал анын Советтер Союзу урай баштаганда эле акыркы 80 жылдардын акырларында эле маалыматтык майданда өзгөрө баштаган чындыгында. Бирок мен ал кезден тартып келгеним бул биздин каныбызга сиңген дегенден алыс мына. Биологиялык же психологиялык жагынан түшүндүрүш деле кыйын, мен психолог болбогондон кийин. Бирок ошол кездерде тарбияланган, ошол кездерде дүйнө таанып келген кишилер дагы деле үстөмдүк кылып келет да. Көп азыркы мына коомдук пикирди калчап, коомдук пикирди ийилеп келаткан бир топ жанагы таанымалдарыбыз ошол советтик доордо билим алган, советтик доордун университетин бүткөн, ошол жердин пропагандасына суугарылган толук бойдон. Ошо советтик доордон бери мисалы үчүн капитализм деген жаман деген ой менен чоңоюшкан, бай болуу деген жаман деген ой менен чоңоюшкан. Англиянын бир секреттик чалгын немеси бар экен, кызматы бар экен, керек болсо дүйнөнүн баарысын ошолор башкарат экен деген ошо Англиядан күмөн саноо менен чоңоюшкан. Америкада дагы да бирдемке деп, советтик доордун идеологиялык, маалыматтык иши так ошондой нерселерден куралган да. Өзүбүздө кээ бир нерселерди бекем карманып, башка нерселерге сөзсүз түрдө терең бир күмөн саноо сезимин, көз карашын суугарып, ошондой чөйрөдө келген кишилер мисалы үчүн азыр 50, 60, 70 жашында дагы деле ошолорду сүйлөп келет, ошолорду улантып келатат. Алардан сабак алган, алардан билим алган кишилерибиз азыр деле жаш болсо деле ошолордун көз карашы менен чоңойгон кишилерибиз бар. Бул дегеним ошол бул көндүмдөр. Бул көнүп калган маалыматты кантип колдонуу боюнча же кандай маалымат келгенде кандай суроо беришим керек деген ошо көнүп калган адаттардын уланышы. Ушу маалыматты азыр биз кандай кабыл алып атабыз анда? Сиз айтып атпайсызбы? Ушу маалымат деле бул мындай тамак эле да. Биз тамактанабыз да, биз тамактанганда да ар кайсынын баарын жей бербейбиз да. Же боткону деле жей бербейбиз, боткону деле берсе жей бербейбиз да. Бирок мээге ботконун баарын тыга беребиз да, мындай орой айткандачы. Мээге эмне гана кирбейт. Анан ошол маалыматтын баарын кабыл алабыз, анан ошол маалыматтын таасири менен өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү жүргүзөбүз. Көбүнчө адамдар өзүнүн мындай алып жүргөнү да карап жүргөндө ошо маалыматка тиешеси бар болуп калат да. Туура. Маалыматты кабыл алганда менимче бизде эгер мурда ошол маалымат аз болуп, ошол бир эле маалыматты бергендиктен ошону туура экен деп кабыл алып калсак, азыр болсо тескерисинче ушунчалык маалымат көп болгондуктан биз аны ойлонуп, талдап алганга мүмкүнчүлүгүбүз жок дагы, анан кайсынысы жаркылдап келсе, кайсынысы күчтүүрөөк, катуураак үнү менен келсе, же кызыктуураак бир аңгемеси менен келсе, же өзүбүз ансыз деле эңсеп турган, өзүбүз ансыз деле каалап турган маалыматты ого бетер жагымдуу кылып айтып берсе, ошого гана ишенип калабыз. Бир эски китеп бар да, мен таң калганым, өзүм да ушу маалымат боюнча журналист эмес ойлонуп жүрсөм, 20-кылдын башында эле жазылган экен, Уолтер Липман деген. Китептин аты ошо коомдук пикир. Ал айтат, Америка жөнүндө жазып атат бул кишичи.
коомдук пикир деген эмне дейт. Коомдо пикир болбойт так жалпысынан. Анткени миллиондогон кишилер баарысы ортокко бир пикир жарата албайт дейт. Коомдук пикир деген бул негизги гезиттердин пикири дейт. Анткени ошол негизги гезиттер кандай маалымат берсе, жалпы коом ошону окуп коет дагы, ошону өзүнүн пикири катары кабыл алып калышы мүмкүн дейт. Анткени ал 20-кылымда эми кайдагы, 20-кылымдын башында интернет дегендин башы да жок. Айтат, эртеден кечке окуп келген жөнөкөй кишилер, иштеп келген жөнөкөй иштерман кишилер кечинде келип жарым саат, 1 саат телевизор көрүшү мүмкүн, же жарым саат чуркай гезитти карап коюшу мүмкүн. Ошол телевизорго кирген маалыматтын аркасында кайсы редакторлор турат, кандай ал редакторлордун же редактуралардын аркасында кандай кишилер турат, кызыкчылыктар турат, ошону карашыбыз керек дейт. Анткени коом жалпы бойдон эч кандай пикир жарата албайт. Коомдун пикирин ошол маалымат бергендер жаратат деп. Менимче ошол мен таң калтырганда мындай карасаң чындап эле жана ойгото койгон пикир. Журналисттер болуп турбайбы андай? Журналисттер ал кезде мисалы үчүн ошол New York Times деген ошол жерде эле болгон, же Herald Tribune деген ошол кезде эле болгон, же жанагы социалисттердин биринчисинин гезиттери болгон. Ар бир гезиттин аркасында бир идеологияны карманган, кайсы бир кызыкчылык карманган кишилер болгон. Советтик аларда мисалы үчүн советтик доорду, социализмди жамандаган, жаман көрсөткөн маалымат болгон. Социализм идеясынын жакшы жагында эле болушу мүмкүн экендигин мисалы үчүн катардагы карапайым американын жараны билиши да мүмкүн эмес болгон. Анткени Карл Марксти окумак беле. Алар ошол гезиттен окуган. Ошол сыяктуу эле биз сыяктуу эле аларда деле ошондой коомдук пикирди ошентип калыптап келишкен экен дейм да. Анан редакторлор, журналисттер албетте ошону жеткирген. Ал азыр деле ошентип атпайбы? Азыр мисалы үчүн президент Американын президенти Дональд Трамптан таап алган эле жек көргөнү ошол өзүнө жакпаган журналисттер. Өзүнө жаккандарды эми угат, өзүнө ылайык келген маалыматты бергендерди. Ошол сыяктуу эле менимче ал кезде да болгон экен. Азыр болсо бизде эгер ошол Уолтер Липмандын китебинде бул кызык жери же өтө маалыматтык кабыл алуунун, маалыматты колдоонун кыйындыгы убакыттын жоктугу дейт да. Бир чети убакыт жок, эртеден кечке 8ден 8ге чейин иштесе, 8ден 6га чейин иштесе, чарчап келген, мээси чарчап келген киши кантип маалымат кабыл алмак эле, же окуп койгону бир жөн, ал пассивдүү кабыл алуу гана, өзү эч ким менен сүйлөшпөсө, өзү эч кандай маалымат жаратпаса деп. Ошону карасаң, азыркы кезде менимче ошондой сыяктуу эле дагы чоң оордук маселе бар. Бул ошол бир чети баарыбыз эле эптеп иштегенге аракет кылып атабыз, маалымат тынымсыз бизге агып келип атат. Бир кылым мурда такыр башкача аздык болсо, таңкыстык болсо маалыматтык, азыр кезде аша жапкан ашкере көптүгү маалыматтын. Андайда деле менимче проблема ошол эле ойдон келатат да, кыйынчылык бул иргеп, элгеп тандап алуу, туурасын тандап алуу. Мындай жерде менимче алдап кетүү, бирдемкени ишендире кетүү өзгөчө оңой болуп калат. Сиз кээ бирде кезип каласызбы мындай адамдарды? Алар айтат го, мен социалдык тармактарда жокмун, мен аяктан маалымат албайм. Эмне болуп атат негизи? Тиякта эмне болуп атат, биякта эмне болуп атат деп сурайт да. Ушундай адамдарды кезип каласыңар. Булар балким ошол мындай ашкере аябай көп маалымат болгондуктан, тажагандыктан, чарчагандыктан алар ушундай позицияга кеткен да, эчтеке менин иши жок. Кээ бирлер атайын ушундай кылышат го, кээде соц тармактарда жазылып калат, мен кош болгула, маалыматтык детоксикацияга кеттим. Ошо маалыматтык детокска деп айтылат го. Бир жума, 2 жума кирбейм бул жака деп. Кээ бирлер такыр эле колдонушпайт. Ал колдонбогондордун менимче негизги мындай жүйөлүү жери ошол. Мага тынымсыз 24 саат бою күн сайын агып жаткан маалыматтын кереги жок, анткени анын ичинде эмне гана жок, ким гана маалымат таратпайт. Тамга билгендин баарысы эле маалымат тараткан агент болуп калган азыр.
эми биз көрүп эле жатпайбыз блогер дегендердин кандай гана ойлорду, кандай гана чачың тик турган нерселерди чыгарышат. Эми албетте бирок маалымат алыш керек да, каяктан аласыңар дегенде мүмкүн расмий бир веб сайттарды көрүшөбү же башкача бир эмели булактар болсо керек. Көбүн эсе мен мисалы үчүн колдонгонум ошол соц тармактардан маалымат алуу үчүн, элдер эмне деп жатканын уккан үчүн алам. Бирок кээде мен да ошо өзүмдү байкап калам, ушунчалык көп агып келе берет, аны тосуп койгонго өчүрүп чыгып кеткен, бул деген өзүнчө бир эрк керек да, анын чыгып кетүү. Бирок чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк бар да. Негизи деген ушул өзүнүн чектөөгөнгө, маалымат алуудан, негизи маалымат алуудан чектөөгөнгө ар бир адамдын мүмкүнчүлүгү бар. Ооба. Бирок көбүнчөсү деген маалымат алгысы келе берет атпайбы? Ошон үчүн соц тармактар өнүгүп аткан ошондон да. Кызыктуу да. Эгерде маалымат мындай таратуудан соц тармактын негизи курулган ошо алгоритмдер ушу да. Маалымат демек керек адамдарга, муктаждык бар. Муктаждык болгондуктан ошондон улам анан соц тармактар ушинтип өнүгүп өсүп атат да. Эгерде жок мен ошо детекска кеттим деп ушунча канча миллион адамдар соц тармактарды колдонбой койсун, анда эмне болот? Анда эмне болот? Ооба. Анда менимче жакшы эле болмок. Чындап сиз айткандай маалыматты колдонуу жана токтоосуз маалыматты колдоно берүү деле бул жанагы детоксту улай аддикциянын бир түрү, көз карандылыктын бир түрү. Жана биз билгендерден, биз баарыбыз билгенибиз, мисалы үчүн алкоголизм, арак шарапты ичип ошо токтой албай калгандар, же чылым чеккендер, токтой албай калгандар. Ошол сыяктуу эле биз маалымат булагын, агымын деле ошондой карап калганга жакындап калдык да. Карапайым киши, мисалы үчүн дүйнөдө эмне болуп атканын билейин деген киши тынбай жанагы бирөө теп тур деп бирдемке кылган убакка чейин, минутка чейин отура берген, бул көнүп калгандык. Бул жанагы ошо аддикция болуп калгандык да, үйрөнүп калгандык. Кичинекей балдарыбыз ошо балдарыбызды ошондой болуп баратпайбы азыр? Бүтүр Такыр албай деген телефондон башын көтөрбөй отургандар балдар. Бул деген менимче бир чети ошол чоңурактар үчүн бул биздин реалдуу жашоодогу кайсы бир мүмкүн кыйынчылыктардан, өзүбүз жактырбай турган кайсы бир керек болуп аткан иш аракеттерден алаксытуу, психологиялык бир реакция болсо керек дейм, алаксуу үчүн. Сөзсүз түрдө аны биз түшүнбөшүбүз мүмкүн, өзүбүзгө өзүбүз жооп да бербешибиз мүмкүн, бирок ошол сыяктуу болуп атат да, биз телефонду чукуган сайын жашообуз калып кеткендиги оюбузга келбейт. Бирок бул оңой. Бир манжаң менен чукуп кете берүү оңой, аны ошентип атып кеч кирет. Анан убакыт өтөт, жанагы проблемаларыңды унута коесуң. Бул бир чети. Экинчи чети менимче ошол көрүп аткандагы жагымдуу, өзүнө кызыктуу болгон, жагымдуу болгон информацияны. Анан өзгөчө ошо жагымдуу деген жагы дегенде бул маалыматтык дезинформация же ушундай аракет, бул деген менимче реклама сыяктуу караш керекпиз. Рекламада, коммерциялык рекламада ал даана баарыбыз билебиз, ал сөзсүз бирдемкени сатыш керек. Эптеп бир көрүүчүгө, колдонуучуга бир нерсени сатуу, акчасын алуу, кызыктыруу. Маалыматты деле менимче ошентип карашыбыз керек. Маалыматта деле эптеп өзүнө тартуу, өзүнө көрүүчү көбөйтүү, лайктарды көбөйтүү, саткан нерсеси болсо сатып да калуу. Сиз уктуңуз беле бир ыкманы? Ушу маалыматтан чарчаган адамдар, негизи мээм чарчап калды дейт го адамдар. Анан эмне кылыш керекти деп сураганда, жакында эле бир курбум менен бир жерде кезигип, ал айтып атпайбы, ушу детекс дегенде, детексти кандай кылышат? Уктуңуз белеби? 3 күнгө унчукпай коюшат экен, маалымат албай коюшат экен. Ушундай бир чуңкурга кирип кетмей эмес, бирок эл менен да кезикпейт, 3 күн. Такыр эч ким менен сүйлөшпөйт экен. Такыр маалымат каражаттарын окубайт экен, жанагы телефон менен колдонбойт экен. Анан 3 күн өзүнө ушундай бир шарт түзүш керек экен да, эгерде чын эле
мээңди чарчап кеткен мээни кайрадан бир иштеткенге дагы ушундай бир ыкма бар экен да. Өтө кызыктуу экен. Мен билбейм, биз орозо кармайбыз го негизи. Бул орозодой да. Ооба. Бирок мында эч ким менен сүйлөшпөйсүң, эч кимге Бирок элге аралашып эле жүрөт. аралашсаң Же окатын чыгып кетет бекен бир жагына. элге аралашсаң кайта кандай болот? Элге аралашсаң сен деген алаксып кетесиң да. Ооба. Алаксыбаш керек. Мени чарчаганда элдер деген эмне кылат? Эс алат да. Анан баары эле бир жака барып эс алганда деле ал кайра эле чукулап атпайбы телефондорун чукулап эле анан кайра эле ошо мусордун баары эле таштандын баары эле мээсине кирип атпайбы. Мында деген ошо мээни кайрадан жандырыш үчүн, мээни кайрадан иштетиш үчүн, таза кылыш үчүн детокс деген ушул эң негизги детокстун ушундай бир ыкмасы бар экен. Такыр бир 3 күн болбосо да бир күн унчукпай эч ким менен аралашпай бир жерде же тоого да кетип калып ошондой бир детокс кылыш керек деген бир ыкманы мен уктум да. Анан мен кыла элекмин анан ошондайды. Бирок мен ойлоп атам, мээм аябай чарчап калганда. Сиз андай ыкмага барсаңыз жумушуңуз токтоп калат го дейм. Эмне кылам анан? Бирок мен деген негизи мээм деген кыйын иштейт да. Анткени мен мындай проекттерди, долбоорлорду аябай жакшы аткарам да, мындай жакшы мындай көп нерселерди ойлоп чыгарам. Анан ошолорду да жакшы аткаранга да деген өзүм мындай күч кубатым бар болчу. Бирок акыркы жылдары мен деле мындай ушул социалдык тармактардын таасириненби мээм аябай чарчап калды да. Мен чын эле чарчап калдым. Мээм иштегиси келбейт. Кээ бирде чын эле иштегиси келбейт да. Окугум да келбейт эчтекени. Мен окуп атып эле мурун деген ошо мээмди кичине деген түзөтүп алчумун да. Азыр андай мүмкүнчүлүк жок болот. Ошондуктан ошо курбум айткан ыкма мага жагып атат да. Эгерде перезагрузка болсо, мээң деген кайрадан иштеткенге мүмкүнчүлүк болсо, эмнеге мындай жок деп айтсак болот. Эгер ал курбуңуздун ал методу кандайдыр бир илимге, биохимиябы, кандайдыр бир жана неврология илими деп коюшат экен азыр, ошондойго байланышкан болсо өтө жакшы. Жалпы бирок мүмкүн психосоматикабы же мүмкүн бул ошондой кылып көрүп, ошондон кийинки жыйынтыгында киши жеңилдеп калган болсо, мүмкүн ошол тыянактын ошондой результаттын негизинде гана болуп аткандыр. Бирок билгим келет эле да, мен мисалы үчүн ошондой болгондо информациядан, маалыматтан такыр изилдесе жакшы болот эле. Анткени химиялык процесстер жүрүп атат да биздин мээде деле. Ошол эмне болот, мисалы үчүн, же нервтерибиз кандай болот, кандай кубулуштарга дана өтөт деп. Бирок менимче бул өтө радикалдуу, кескин бир аракет экен, бирок жалпысынан менимче ошол багытта ким эле айтпашы, детокс дегени же соц тармактардан детоксикация болом дегени, чыгып кетим дегенде эле бул ошол эле ыкманын жумшагыраак версиясы болсо керек дейм да. Сиз айтып атпайсызбы, чарчап, мисалы үчүн конкреттүү мурдагыдай иштей албай калдым деп. Менимче бул даана көрсөткүч, демек дем алыш керек, демек эс алыш керек. Анан эң жаман жери, жана сиз айтып атсаңыз ойлоп кетип атпаймынбы, жана жаш балдарды да ошентип жанагы телефонго же оюндарга кызыгып калуудан тоого чыгарыштырып психологиялык тайнесине, тайтасына жиберчү ошо эски ыкмабызга түшүш керекпизби деп. Анткени ошол илимпоздор жанагы эксперименттер аркылуу дайындап атышыптыр. Ошол токтоосуз маалымат жүргөн сайын мээнин аракеттениши, мээнин күчү чынып азаят экен. Бирдемкеге көңүл буруу мүмкүнчүлүгү кескин төмөндөйт экен. Бир нерсени, мисалы үчүн 5 мүнөттөн же 2 мүнөттөн узагыраак ойлоно албай да калат экен киши. Концентрация деген жоголот экен. Бул деген бул жөн гана чарчап калуу эмес, бул маалыматтын ушундай терс жагы, токтоосуз жанагындай таштанды деп койсок болот, мусор маалыматтын жаман жагы ошо адамдын кадимкидей эле интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүн кескин кесип салат экен азайтып. Биз ошо кеңири ушул психология тууралуу сүйлөштүк. Ошол психология
конспирология деп кайра биз өзүбүздүн темабызга кайтсак, конспирологияны жайылтканга, конспирологиянын артында пропаганда турат го кээ бир жерде эмес, көбүн эсе. Жайылтканга бул ушундай кандай таасирин берип атат да? Ушундай биздин маалыматтын көптүгү, анан өзүбүз маалыматты туура кабыл албагандыгыбыз конспирологиянын жана пропаганданын жайылышына кандай таасирин этип атат? Конспирология жана өзгөчө пропаганда бул негизинен ошол коомдук жашоо жөнүндө, анан өзгөчө саясий маалымат боюнча алып барылган аракеттерде. Жалпысына пропаганда деген кенен сөз го, биз көбүнчө айтабыз, мисалы үчүн сергек жашоо образынын формасынын пропагандасы дейбиз, жанагы здоровый образ жизни, жана ал башка. Бирок чындап келгенде мындай такай туура колдонсок, пропаганда деген бул негизинен ошол коомдук саясий экономикалык маалыматты кайсы бир конкреттүү өңүттө, кайсы бир жагын чагылдырып, жакшы жагын ашкере көбөйтүп, керексиз же ошо маалыматтын ээсине пайдасыз болгон же кызыкчылыгына терс келген маалыматты бекитип берүү, бул пропаганда. Пропаганда деген ошол башкача айтканда ал сөзсүз түрдө жалган деле эмес. Сөзсүз. Ал жалган маалымат да аралашы мүмкүн, бирок чын маалымат деле болушу мүмкүн, бирок манипуляция жартылай гана, чындыктын жарымын гана көрсөтүп койсо ал калп эмес, бирок экинчи жарымын көрсөтүп койбогондуктан ал бир багытта ойлонгонго түрткү берет. Маалыматты бир багытта кабыл алып калабыз. Мисалы үчүн эмне дейли, жанагы азыр саясатта эң көп талкууланып атат, мисалы үчүн легал жана мыйзамсыз миграция боюнча Кыргызстандан Россияга барып же сырттан Кыргызстанга келип аткандар боюнча аракеттенип атабыз. Мунун өзгөчө чоң мисалы Америкада болуп атат. Мыйзамсыз миграция менен күрөшүүдө эмнени колдонуп атабыз? Негизинен ошол кылмышкерлер бар деп, алардын арасындагы кылмышкерлер аяосуз күрөшүүнү талап кылып атат деп. Бирок баарыбыз билишибиз мүмкүн, ал мигранттардын 99% мыйзамдан коркуп түз жүргөндөр болушу мүмкүн, 1% кылмышкер болушу мүмкүн. Бирок ошол 1% жөнүндөгү маалымат биздин түшүнүгүбүздө бүткүл ошол мыйзамсыз мигрант деп аталган категорияга жабыла калат. Бул кандай гана башка маалымат болбосун. Мисалы үчүн кайра эле ошол немеде Израиль менен Палестина 2 жылдан бери, мына көп убакыттан бери жаңжал жүрүп атат. Ал жерде Израилдин негизги аргументи эмне? Бизге тынч турган калкка кол салышты 23-жылы октябрда. Анан биз ошого карата өзүбүздү коргонууга болгон укугубуз бар деп. Укугу бар экенин эч ким тыйган жок. Кол салуу болду чында. Ошо кол салууга каршы аракет көрүп атышат деген бул да чын. Бирок ал аракет качантан бери болуп атат, канчалаган курмандыкка алып келди. Ал кол салуу менен ага каршы аракеттин ортосундагы пропорционалдуулук барбы, теңдик барбы деген суроолор сыртта калып калат. Израиль өзүнө керектүү гана маалыматты ашкере катуу бекем туруп, принципиалдуу түрдө таратып атат, экинчи жагын такыр эч ким билбейт. Же тескериси жагы деле ошондой. Башкача айтканда, пропаганда деген бир ошол пропаганданы жайылтып жаткан тарап көбүн эсе бул мамлекеттик органдар болот, бийлик болот, бирок алардан башкасы деле болушу мүмкүн. Ошол жайылтып аткан тарап дүйнөнү эл кантип караш керек? Дүйнөнү же жашоону же конкреттүү бир маселени жалпы коомчулук кантип караганда бизге пайдалуу? Кантип караганда мисалы үчүн бийликти алар колдоп беришет? Кандай маалыматтын негизинде бийликтин күчү ого бетер ташкындайт? Кантип маалыматты жакшы берсек бийликтин душмандарын биз ого бетер жаман көрдүрөбүз элге деген сыяктуу конкреттүү максаттар коюлат. Конспирология деле ошонун бир неме. Конспирология деген бул көбүнчө жалган. Бул мисалы үчүн пропаганда бул жалган деле болбошу мүмкүн.
бирок өзгөчө ошол конспирология деген баса логия десе эле дароо биология сыяктуу бул билим экен, илим экен деп ойлошу мүмкүн да кишилер. Конспирология деген илимге эч кандай тиешеси жок. Бул деген эч бир негизсиз, бирок ойлонгондо гана бир чындыкка окшошуп кеткен нерселерди ойлоп таап элге сунуштоо. Негиздемеси жок, факты жок. Анан ошондой болгондо албетте анан кийин биз дүйнөнү ар кандай бир жарымыбыз көк көз айнек менен карап калабыз, жарымыбыз кызыл көз айнек менен карап калабыз. Анткени маалымат ошондой берилип атат бизге. Сиз азыр тышкы мисалды айтып кеттиңиз, Израиль менен Палестинаны. Кыргызстанга келсекчи, Кыргызстанда кандай маалыматтар таасир эткен? Кандай маалыматтар ушу биздин аң сезимге таасир этип, анан биз ошого ээрчип калганбыз? Бизде өтө көп мисалдарды бир четин айтып кетсек болот. Негизи эле айтайын, Кыргызстан дагы, Казакстан, кайсы гана мамлекетти албаган. Мамлекеттин негизги куралы бул маалымат экен да. Биз кээде ойлойбуз го, мамлекеттин же бийликтин куралы бул полиция. Бийликтин куралы түрмө. Бийликтин куралы ошо мыйзам коргоо органдары деп. Бирок менимче алды туура. Маалымат эң негизги курал бул маалымат. Мисалы үчүн ошол түрмөгө бир кишини отургузса, ал бир кишини гана контролдогон менен бийликке анчейин анын пайдасы чоң эмес. Ошол бир киши камалыптыр деп миллион киши ошол факты боюнча коркуп калса, ошол чоң бийлик үчүн ошол ого бетер маанилүү. Азыр бир канча убакыттан бери бийлик арасында бизде, жаңы бийликтин арасында, жаңы дейли, эскирип эле баратат, буюрса ошол бийликтин алдында мисалы үчүн чоң бир жүйө келтирилип келди да. 30 жылдан бери мамлекетте Кыргызстанда туруктуулук болбоптур. 30 жылдан бери эч кандай жоопкерчилик алынбаптыр, бийлик жоопко тартылбаптыр. Убадалар боюнча жообун тартпаптыр. Ар келген министр бир жыл иштебес кетип калат экен, эч ким эч нерсеге жана жоопкерчилик албаган экен депчи. Мындай келсең, туура ал чындап элдер байкап турган, элдердин так оюндагысын айтып атат. Бирок анын экинчи жагы бар да. Ушундай болуп келиптир, демек оңдош үчүн эмне кылышыбыз керек деген маселе турат. Оңдош үчүн күчтүү бийлик керек экен, борборлошкон бийлик керек экен, бийликтин жоопкерчиликтин баарысын бир кеңсеге, бир офиске, бир кишиге жыйып бериш керек экенбиз. Ошо жооп бербегендердин баарысын түрмөгө салыш керек экенбиз. Жана башка. Айтылбай калган, талкууланбай калган маалымат эмне? Ал мисалы үчүн ошол 30 жыл бою жоопкерсиз бийликтин алдындагы себеби ал конституцияда болгон эместир мүмкүн. Мыйзамда эмес, ошонун аткарылышында болгондур. Мүмкүн демократия бул жаман бийликтин жаман формасы эмес, кемчиликтүү формасы эмес. Демократияны биз ушунчалык ишин сыртка чыгарып, уударып, башкача колдонгондугубуздадыр мүмкүн. Аны ойлонгубуз келбейт. Биз ошо бир ушунчалык татаал бир маселеге даана бир жоопту берип калып калдык. Же журналисттер, эркин журналисттер менен бейөкмөт уюмдарга болгон көз караштары мисалы үчүн. Башынан бери айтып келишет. Булар грантоедтер. Гранттын акчасы менен, же кожоюндарынын акчасы менен, же сырттан келген заказдарды гана аткарып жүрүшөт деп. Мындай карасаң, жалгыздан бир факты ошол албетте ооба, грант менен иштешет. Ал гранттарды көбүнесе ошо сырттан келген ар кандай уюмдар берип келген. Бирок ошол грантоед деген жаман сөз менен караланып калган журналисттер, редакциялар жана НПОлордун кылган иштерин караган киши барбы? Алар кимдерге жардам берди? Жакыр тартып калган кимдерге жардам берди? Айтылбай калган маалыматтарды өздөрүнүн тобокелине түшүп атып, кантип элге жеткирип берип атты? Райым миллиард дегенди ким таап келди мисалы үчүн? Ким баарыбыздын көзүбүздү ачты ошого?
же ур соккуда калган, ур токпокко калган жаш балдарды же аялдарды сактап калууга, ошолорго жардам берүүгө кимдер эң добуш кагып, эшиктерди каккылап жатып, ошондой сыяктууларды чындыгы иш аракеттер жөнүндө сөз жок, акчасы тияктан келиптир деген гана маалыматтын негизинде такыр караланып, ошонун негизинде, ошонун жетегинде канчалаган мыйзамдар кабыл алынды. Бул уюмдардын, бейөкмөт көз карандысыз уюмдардын жолун тосуу боюнча. Бул пропаганда. Бул толук бойдон пропаганда. Эл ишенип алды ошого. Эл ишенип алды, анткени эл өтө көрсөткүч мисал болуп атат, анткени элде өзүндө толук кандуу бир маалыматы жок. Же маалыматы болсо да, мен кабыл алып аткан могул алып аткан маалыматтын аркасында ошол үй бүлөсүн таштап коюп, керек болсо кооптуу жерлерге барып атып маалымат алып келип аткан киши бар экен дегенди ойлоп коюшпайт. Бийлик деген дайыма күчтүү да, бийликте маалыматтын куралы, маалыматтын булактарын контролдоо башкаларга караганда бир топ эсе күчтүүрөөк. Ал бийлик кечке айтып атат, булар грант жегендер, булар тыштан келген акчасын актап атат деп. Эл ошон менен сугарылып калат ошондой маалымат. Мисалы үчүн кайра эле биз жана жаш жигитибиз бар эле, Улан Эгизбаев деген, элдин сүймөнчүгү. Канчалаган ар кандай чуулгандуу маселелерди чукуп чыкты. Коркпойт экен деп, эр жүрөк бала экен деп, бул канчалаган жанагы күчтүү үмүндөгөн тоон томкоруп аткан кишилердин былыгын, коррупциясын чыгарып атты дейбиз. Ал баланы ошондой кылганга ким мүмкүнчүлүк берип атат? Азаттык медиа экен, азаттыктын каржысы каяктан дегенге көп деле көңүл бурбайбыз. Азаттыктын каржысы сырттан келсе деле, булар туура ишти, элге керектүү иш кылып аткан турбайбы деген эки нерсени бириктиргенге логика жетишпей калып атты. Ошол НПОлор боюнча ого бетер маалымат аз, анткени алар маалымат майданында ошол өздөрүнүн чөйрөсүн гана кимдер менен иштешкен болсо ошолор менен гана иштешип, жалпы коомчулук арасында НПО деген бул бузукулар экен, булар грант алгычтар экен деген гана маалымат калып атат. Ошо түшүнүк калыптанып калды. Ошентип калыптанып калды. Демек булардын демек буларга бөгөт коюш керек экен. Демек булардын каржы булактарын токтотуш керек экен. Демек булар бизге чыккынчы экен деген тыянак дароо тарап калды. Анткени кечке жана ар кандай пропаганда мекемелери куя берген сайын ошондой көз карашты. Ошондой өздөрүн өздөрү коргоого, ар кандай өзгөчө бир терс маанидеги мыйзам дорболорун токтотуп калууга аракет кылганда алардын күчү алсыз болуп калды. Ошондо ушул маалыматтарды манипуляция десек болот да, манипуляция жасалып, анан көп маалыматтар бурмаланган тейде элге жетип атканда. Ошондо бул ушунун кесепети кандай болот? Кесепети бара-бара биз толук маалыматка ээ болбой калабыз. Жанагы чоң картинанын бир бөлүгүн, бир чекесин гана көрүп калсак, ошону гана ойлоп туруп калабыз. Ошол сыяктуу эле биз калган маалыматты билбей калсак, демек бизди коомду башкаруу ого бетер оңой болот. Бизди алдап кетүү ого бетер оңой болот. Бул жанагы Джордж Оруэллдин кыргызчага которулган немеси бар эмеспи, китеби бар. 1984 деген. Кыргызча которулду беле? Которулду болуш керек. 1984 деген бул жана дистопия деп коет, эң дүйнөдө атага чыккан роман да. Ал жерде эме кылат, ошол маалымат күн сайын жокко чыгарылып турат экен да. Бүт маалымат жыйылып келип, бир шредерге, бир машинкага салынат экен дагы, эртеси такыр башка маалымат. Кечөө биз Океания менен согушта болгонбуз, бүгүн биз Азия менен согушта экенбиз деп элдерде мээсинде элес булас кичине маалымат калат экен дагы, ушунчалык күн сайын өзгөрө берген сайын эл эмне деп ойлорун билбей калат экен. Согушту алып бараткан министерство Тынчтык министрлиги деп аталат экен. Пропаганданы жалганды алып бараткан министерство
чындык министерство ошондой сыяктуу. Бул эми бул дистопия роман дейли, бирок жалпысынан маалыматтык толук пропаганда жетишилген жана максатына жеткен пропаганда деген ошонун бир аз жумшагыраак формасы болот. Элде коомдук пикир деп жана башында айтып аттык, коомдук пикир дээрлик жокко эсе болуп калат. Коомдук пикир деген коомго берилген пикир, сырттан берилген пикирдин гана ошо күзгүдөй болуп чагылдырылышы болуп калат. Элдин пикири жок болуп калат. Элде пикир жок болуп калат. Эл анда деген ошол маалымат алып аткан адамдар үнсүз болуп калабы ошондо? Үнү чыгышы мүмкүн. Үнү чыкканда дал ошол керектүү жагын уралап баракелделеген. Бул азыр мындай маалымат алуу жана пайдалануу мындай эркин сезилгени менен, бирок түп тамырынан бул үнү бар болсо да үнү жетпей калат, ар бир адамдын. Ооба, анткени бир чети маалымат деген эмне? Маалымат бир нерсени билгенден кийин ошого жараша аракет кыла баштайбыз. Бир нерсени билбесек, аракетибиз деле жок болот. Же аракетибиз адашкан, жаңылыш аракеттерге барышыбыз мүмкүн. Эгер азыр пропаганданын ыкмалары ушунчалык өнүгүп баратпайбы? Мисалы үчүн биз мурда ошол акты кара деп, жалганды чындык деп бере алчу мурда. Анткени маалымат булактары толук бойдон контролдонгон. Азыр болсо антип акты кара кылып коюш өтө кыйын, бирок ушунчалык жана маалыматтык технологиялар өнүккөндө пропаганданын дагы ар кандай ыкмалары пайда болуп келет. Ошо акты кара эмес, ошо бир аз бозгулт кылып коюшу мүмкүн, бир аз адамдарды мындай адаштырып коюш мүмкүн оңой эле. Тролль фабрикалар дедик. Бул деген пропаганданын түздөн түз инструменти, мисалы үчүн. Тролль фабрикалары, анткени бир жерде отурушуп, бир кеңседе отурушуп, бир 100 кишини компьютерге отургузуп коюшат. Фейсбукту караган киши же Инстаграмды караган киши, ой, элдин баары монтип ойлоп атпайбы дейт. Элдин баары дегендин аркасында жанагы подписчиктердин жана пост жазгандардын баарысы бир жерде отурушат, бир компьютерде бири-бирине сүйлөп коюп отурушат. Бул бир ыкма, жаңы доордун бир ыкмасы. Ошол бара-бара буюрса мүмкүн ошол 100 кишинин да кереги жок болот, жасалма интеллект пайда болот дагы, анан бир компьютерден бир киши эле баарысын башкарып коет. Бул деген ошо биз билбей калып, билбей туруп эле бизге туурадай көрүлгөн, кээде мүмкүн 1 эмес 5-6 вариант маалымат деле келип көптөй көрүнүп, бирок баарысынын эффекти бир жерге кайра бизди чогултуп коюшу мүмкүн болгон коркунучтар бар. Бул ишеним кризиске алып келеби? Негизи кризис бара-бара алып келсе керек. Ооба. Менимче бул деген эме да, биз дайым ошол пропаганданын ээлерин, заказчиктерин, буйрук берүүчүлөрдүн кызыкчылыгы үстөмдүк кылаарын, алардын куралдары көп болгондугун, күчтүү экендигин айтабыз, бирок бара-бара албетте мунун түпкүрү болот. Кайсы бир жерге чекке келгенде эл маалыматка такыр ишенбей калышы мүмкүн. Маалыматты такыр албай калышы мүмкүн. Жана баягы эле биз детокс сыяктуу жана ушунчалык пропагандага сугарылганда биз андан ары ойлобой да эле калышыбыз мүмкүн. Ишенбей калышы мүмкүн да пропагандага деле. Ишенгенден деле өтө бир мындай проблемдүү деңгээлдеги кайдыгерлик болуп пайда болушу мүмкүн. Анткени бийлик үчүн күчтүү бийлик болом дегенде мобилизация керек. Мобилизацияны деле ошол маалымат аркылуу кылат. Ушунчалык жалган же пропагандаланган маалымат чегине жеткенде ал мобилизация кылуу өтө кыйын болуп калат. Эл эч нерсеге турбай коет, башкача айткандачы. Бул ошол кайра эле жанагы Советтер Союзунун акырында болгон көрүнүш болгон. Бизде деле мындай элестетсек, баарыбыз кээде элестетебиз, жанагы романтизация кылыпчы. Элдер баары чуркап калып, тим эле коммунизм деп, Ленин деп, Сталин деп чуркап жүрүштүр. Андай болгон эмес. Көбүн эсе элдер эч нерсе менен иши жек болуп калган. Добуш бериш керек болсо, добуш берип койгон. Коммунистик партиянын чогулушуна барыш керек болсо, мен барбай эле койчу деп эл эч кандай катышкысы келбей калган кезиндечи, эң акыркы жылдары. Ошол сыяктуу кайсы гана бийлик формасы болбосун, ошондойго жетиш мүмкүн. Анткени
ушунчалык жасалма экендигин эл сезип калат да бара Баары эле жинди эмес да. ооба да. Эми маалыматы канчалык жок болсо деле билимсиз деле колдонуучу бара сезет ошонун туура эмес болуп аткандыгын. Жаш баланы деле кечке алдай берсек деле акырында сезип калат го, бул мени алдап атыптыр деп булар. Кайра ишенимди жандандыруу бул кыйынга турат, Кайра ишеним жандандыруу билбейм кандай болот. Бул менимче бул өзгөчө бир радикалдуу жаңыча ачылыш керек болот. Маалымат майданы такыр башкача бир формага айланышы керек болот. Албетте ишенимди кайра жаратуу, бийликке болгон ишеним чындыгында өтө чоң бир капитал. Аны бирден чукуп жана чогултуп келген нерсени бир күндө жок кылып алышы мүмкүн. Оңой эле. Албетте бийликке болгон ишеним trust. Англисче бул көптөн изилденген нерсе. Аны чындап эгер мамлекет алдай берген сайын, бийлик алдай берген сайын ишенбөөчүлүк өтө күчтүү. Биз мына 20-жылга чейин, 21-жылга чейин так ошонун кесепетин сезип калбадыкпы, тартып. Анткени чындап эле бийлиги ушунчалык жалган айткандыктан, ушунчалык көп алдоо болгондуктан, ушунчалык көп коррупция болгондуктан элде ишеним жок болуп келди. Бийликке карата ишеним жок болуп келди. Жаңы бийликке эбегейсиз чоң ишеним кредити берилди алдын ала. Анткени булардын сөзү башкача, түрү башкача, сүрү башкача болду. Бирок бул бийлик деле эгер ушуну бапестеп элдин ишенимин актаганга актоо үчүн эмнелер маанилүү экендигин кылдат карап чыкпай, ушундай орой түрдө пропагандага алдырып, башка альтернативдүү сөздөрдү жокко чыгарып, үндөрдү жокко чыгара берген сайын бул ишенимди деле жокко чыгарып алуу албетте мүмкүн. Ушул акырында сиз сунуштап кетсеңиз, көрүүчүлөргө өзүн ушунун баарынан кантип коргой алса болот? Эмне кылыш керек? Ооба критикалык сынчоо ой жүгүртүү деп айтабыз, бирок бул үчүн аң сезимди өзгөртүш керек болот атпайбы? Аң сезим өзгөрүлбөйт өзүнөн өзү. Аң сезим негиз биринчиден ошол өтө чоң бир маселе. Аны оңой бир аракет менен оңдоп кетүү же оңдоп жокко чыгаруу чындап кыйын. Мамлекеттик деңгээлде, коомдук деңгээлде ошого жараша аракет болуш керек, мүмкүнчүлүк шарттар болуш керек. Ошол маалыматтын көптүрдүүлүгү болуш керек, маалымат булактарынын көптүрдүүлүгү болушу керек, көз карандысыздыгы болушу керек. Булардын баарысын биз түшүнүшүбүз керек, коом катары түшүнүшүбүз керек. Бийликке мүмкүн анын пайдасы азыраак көрүнөттүр, бирок коом катары биз аны түшүнгөнүбүз зарыл. Эми катардагы маалымат колдонуучу эмне кылышы мүмкүн? Жана критикалык ой жүгүртүү дейбиз, ал эмне деген, аны кандай деген өзү деле абстрактуу нерсе да, түшүнбөшү мүмкүн. Биринчиден менимче мен бир элен айтып келген жерим, кандай гана сизди кызыктырган маалымат болбосун, суроо белгисин коюп кабыл алыңыз. Канчалык кызыктуу болсо, канчалык жагымдуу болсо, демек ошончолук суроо кое билиңиз. Буга ишенсем болобу, мунун маалыматтык негизи эмне, эмнеге каяктан келип чыкты, ким жооп келди буга, бул маалыматты деп. Ооба деп. Экинчиден ошол суроо белгисин коёр замат булагын караганга аракет кылалы. Ким бул маалыматтын булагы ким? Каяктан келди бул маалымат? Ким таратып жатат? Эгер ошол булагын тапкан болсок, ким таратып атканын биле алсак, бир аз ойлоп коюу зарыл. Ал тараптын кызыкчылыгы эмне болушу мүмкүн? Ушул маалыматты берүүдө, ушундай өңүттө маалыматты берүүдө алардын кызыкчылыгы болушу мүмкүнбү деп. Бул маанилүү суроого кызыкчылык. Ушул маалыматтын артында эмне кызыкчылык турат деген бул эң маанилүү суроо деп ойлойм. Албетте. Ким турат ушул маалыматтын артында депчи? Аны дароо эле биз алдын ала билишибиз керек. Кандай гана маалымат болбосун, өзгөчө ошол пропаганда, бийлик тараптан берилген маалыматта сөзсүз кызыкчылык болот. Аны биз табигый нерсе катары таанышыбыз керек. Бирок кээде ушунчалык акты кара кылып берген маалыматта эмне деген кызыкчылык бар дегенди биз өзгөчө бир курч коюубуз зарыл. Анткени ошонун негизинде биз мүмкүн тим эле жаркыраган
гүлдөй берилген маалыматтын аркасында бекитилип жаткан маалымат болушун ойлонуп калышка мүмкүнчүлүгүбүз алабыз. Мүмкүнчүлүк болот. Биз мисалы үчүн баланча пайызга ол тармак өнүктү дегенде эмне айтылбай калган жери болушу мүмкүн деген суроо кое билүү менимче маанилүү. Ошондуктан жалпылап айтканда ошол маалыматты алганда суроо белгисин коюп, дароо ишене койбой суроо белгисин коюп берүүбүз зарыл. Коер замат ал маалыматтын булагы ким? Ал булакта кандай кызыкчылык болушу мүмкүн ушул маалыматты бергенге? Ушундай өңүттө маалыматты бергенге деп. Рекламаны биз баарыбыз оңой эле билебиз. Ошол сыяктуу эле коммерциялык рекламаны билебиз. Ошол сыяктуу эле саясий, коомдук маалыматка да ошондой мамиле бурганыбыз зарыл. Кени кечке алданып жүрөбүз мына финансылык пирамидаларды. Алар эмне деп келишет? Мына 100 сомуңузду бериңиз, эртең 500 сом кылып аласыз дейт. Миллион сом берсеңиз, эртең 5 миллион сом кылып аласыз дейт. Ушунчалык жагымдуу болуп атат. Демек, ушундай сыяктуу да дароо ойлонуш керек. Мынчалык жакшы, мынчалык жагымдуу информация болсо, демек сөзсүз аркасында бир нерсе бекитилип турса керек деп. Күмөн саноо менимче маалыматта суроо койду деп атпайбы? Күмөн саноо деген мааниде да. Күмөн саноо маалымат колдонуучу үчүн эң бир керектүү болгон, биринчи орунда керек болгон менимче мүмкүнчүлүк да, жөндөм. Сактап калуу ыкмасы, Күмөн адамды эмнеден гана сактап калат ошондой. Эгер күмөн санабай, камырабай, түп-түз кабыл алсаңыз, демек сиз мүмкүн ошол маалыматтык манипуляциянын курмандыгы болуп жатасыз. Уже болуп атасыз деп ойлош керек. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз ушу эмне үчүн адамдар конспирологияга ишенет, фейктер жана дезинформация адамдарга кандай таасир этип атат деген темадагы подкастты өткөрдүк сиз менен. Аябай кызыктуу болду, келип туруңуз. Рахмат чоң, мага да кызыктуу болду. Рахмат. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз ушу менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.